Дуа бул улуу ибадат. Ибадаттын негизи. Кимде-ким дуа кылуудан эринсе, жалкоолонсо, акыры барып текеберленсе, өзүн муктаж эмесмин деп, анда Алла сактасын, жаман абал. Аллахка муктаж эмесмин деп өзүн көргөзгөндөр, менсингендерди Аллах Таалам айтып, инналлазина ястакбируна ан ибадати саядхулуна жаханнама дахирин. Мага ибадат кылуудан текеберленгендер тозокко кор болгон абалда киришет деген. Ибадат бул дуа. Кимдин көкүрөгү, напси дуа кылууга тартпаса, же тек гана адамдардан суранууну кааласа, адашуунун, капилеттин, кайдыгерликтин, акыретке умтулбагандын белгиси. Аллах Таалам Куранда айтат: "Ва иза зукираллаху вахдаху шмааззат кулубул лазина ла юминуна бил ахира." Жалгыз Аллах өзү гана эскерилсе, алардын жүрөктөрү эмне кылат? Мындай бир жактырбай, кыжалат болуп, кысылып, себеби алар акырет күнгө ишенбейт дейт. Жүрөктөрү кысылып деген уккусу келбей качып, текеберленишет. Ибадатты Аллах Тааламдын жалгыздыгын угулушун, жалгыз Аллахтан гана суралышын каалабайт деген. Буда эмне жыйынтык? Мусулман адам алсыздык кылбаш керек. Себеби дуаны азайткан адам сөзсүз алсыздыкка, жалкоолукка, кайдыгерликке түшөт. Акыры барып материалдык нерселерге таянып, жүрөгүндө Аллахка таянуу, Аллахтан сурануу деген нерсе азайып кетет. Ибадат бул өзү дуа. Кайсы гана жүрөк амалдарынан ибадат болбосун, ал жерде сөзсүз дуа бар. Аллахтан сурануу бар. Мейли ал сырткы ибадат болсун, мейли ал ички ибадат болсун, бардыгында дуанын мааниси, орду бар. Мисалы, кимде-ким орозо кармасын, же намаз окусун, же ажылык кылсын, же садака берсин, ал абал тили менен Аллахтан суранып дуа кылып аткандай эле. Жалынып, жалбарып, сүйүү менен, үмүт менен ушул кабыл болсо экен дейм. Мунун өзү дагы дуа. Аллахка жакындасам экен. Дуа бул керек болсо ибадаттын өзөгү, түбү, негизгиси, чындыгы, акыйкаты. Пайгамбар алейхиссалату вассалам дуа бул ибадат деген. Аллах Таалам Куранда: "Вакала роббукум удууни астажиб лакум." Роббиңер айтты, дуа кылгыла, мен жооп берем. Ахматта келген. Жалгыз Аллахтын өзүнөн гана дуа кылуунун зарылдыгы. Бул дуа ушундай улуу нерсе экен. Аллах Таалам керек болсо Курандын башкы сүрөсүндөгү Фатихада күндө эң көп кайталаган сүрө, ар бир намазды окуйбуз, Ихтинас сиротал мустаким. Жана Курандын аягында да бүтүрө турган нерсе Фалак Нас менен, алында да Аллах Тааламдан дуа кылып, коргоо сурап, башында түз жол сураган болсок, аягында коргоо сурап, Аллах Тааламдан суранууну дин деп атаган. Фадуллаха мухлисина лахуддин. Чын жүрөктөн ыхлас менен Аллахтан сурангыла. Бул дин деп. Суранууну дин деген Алла Таалам. Жана ошондой эле дуаны сурануу ибадат деди. Роббиңер айтты, дуа кылгыла, мен жооп берем. Кимде-ким бул ибадаттан бой көтөргөндөр тозокко кор болгон абалда кирет деп. Ихлас менен жалгыз Аллахтан сурануу бул имандын белгиси, якиндин далили, кутулуунун жолу, ийгиликтин, жакшылыктын жолу, пайгамбарлардын, мумундардын негизги ибадаттарын бири. Жалгыз Аллахка сыйынган адам, чынчыл адам дайыма жакшылыкта болсун, кыйынчылыкта болсун, ибадатта дуасын унутпайт. Дуада жалкоолук кылбайт. Кыйынчылыктарда Роббиси менен адам билинет. Ихласта болуп, Аллах Таалам Куранда айткандай: "Ва ида массал инсану дурру даана ли жамбихи ау qa'idan ау qa'iman." Эгер адамга бир кыйынчылык келсе, бизден суранат дуа кылып, мейли отуруп, мейли туруп. Аллах Тааламдан өзүнөн сурат. Бул бапта кандай абалда болбоңуз, дуа менен кайрылып, жалгыз Аллахтан өзүнөн гана суранып туруу бул имандын белгиси. Аллаху вахдаху мужибу даават. Айрым адамдар дуа кылууда, суранууда негедир бир нерселерди кошкузу келип, же болбосо бир табарук кылып, ыйык жерлер, же бир молдолор, же бир олиялар бар. Бир нерсени ортомчу кылып эле дуа кылганда гана кабыл боло тургандай абалга баргандар бар. Алла сактасын. Дуаны жалгыз Аллах Таалам өзү гана кабыл кылат. Аллах Тааламга бир нерсени шерик кылса, Аллахым кабыл кылбайт.
адам күнөөгө түшөт, тетириси болот. Аллах таалам кудуретинде чек жок. Эч ким Аллах тааламдан тоса албайт. Аллах берүүчү, Аллах тыюучу. Ортомчу кылам десеңиз, Аллахтын аттары менен, ысым сыпаттары менен сураңыз. Валиллахил асмаул хусна. Фад'уху биха. Аллахтын көркөм аттары бар. Сураңгыла ушу менен. О рызкы берүүчү зат, рызкы бер. Я Раззак. Аллах таалам жакын бизге. Эгерде суранса менин кулдарым, мен жакынмын дейт, жооп берем сурагандан. Хуал хай ла илаха иллаху. Ал тирүү, андан башка эч ким жок. Андан гана сурагыла. Ихлас менен мухлисина лахуддин. Аллах таалам Куранда лахуд даъватул хак. Аллах тааламга чыныгы дуа менен, суроо менен, акыйкат суроо менен Аллахка таандык. Аллахка таандык деген Аллахтан гана сура. Валладина ядуна мин дунихи. Ал эми Аллахтан башкадан сурангандар ла ястажибуна лахум бишей. Аларга эч нерсе жооп берилбейт. Арбактан сурагандар, мазардан сурагандар, Аллахтан башка нерселерден сурангандар жок эч нерсе алар, балким күнөөкөр болот. Аллах таалам берешен, Аллах таалам каалайт кулун суранган. Себеби бул улуу ибадат. Аллахтын өзүнө гана арнаганды Аллах таалам каалайт. Кимде ким ширк кылбаган болсо, чырайлуу дуа кылып суранса, мейли күнөөсүн кечирет. Аллах ортомчу кылбаган болсо эч нерсе. Хадис кудусте айткандай: "Ман лaqiyani bi qurabil ardi khati'a yushrik bi shay'in laqituhu mithliha maghfira." Кимде ким жердин көлөмүндөй күнөө менен мени жолуктурган болсо, бирок мага шерик кылбаган ошондой күнөөнүн деңгээлиндей кечирим менен жолугам деген. Дуасында башка нерселерди кошпосо, андан кийин кандай абалга жетсеңиз да күнөөдөн алысмын, жакшылыкта эле жүрөм го. Аллахтын буйругун аткарып жүрөм, тыйгандан тыйып жүрөм. Башкалардан түзүгүрөкмүн деп дуадан алыстап кетпеңиз. Адамдардын арасынан Аллахка эң сүйкүмдүү болгон, эң мыктылар булар пайгамбарлар. Мына ушулдай даражага жетсе дагы, алар ыйманга жетсе дагы, Аллахтан жиберилген элчи пайгамбарлар болсо дагы, дуадан биз эми Аллахка жакынбыз да деп сураганды, дуа кылган таштап салган жок, балким алар көбөйчкөн. Аллахка байланып дуаны аябай көп айткан. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам эмне дейт? Роббисинен сурасын бардык кажетин деген. Керек болсо бут кийимдеги боосун жоготуп алса да сурасын деп атат. Пайгамбарлар, элчилер бардыгы дүйнөлүк талап болобу, акыреттик талап болобу сураган, суроодон баш тартып токтоп калган эмес. Кимде ким мен дуа кылууга, суроого муктаж эмесмин десе, анда ибадаттан чыгып кетет, Алла сактасын. Пайгамбарлардын адаты бул көп дуа кылуу болгон. Аллах таалам аларды эскерип: "Иннахум кану юсариуна фил хайрат ва ядунана рагаба ва рахаба ва кану лана хашиин." Алар жакшылык иштерде шашылчу эле, бизден дуа кылчу, үмүт менен, коркуу менен бизден корккон дейт. Мына үмүт менен, коркуу менен жакшылык иште шашылышып дуа кылып жүргөн. Ар бир пайгамбардын дуадагы абалын уксаңыздар, окуганда, таанышканда таң каласыздар. Өзгөчө дуада абалдар болгон. Аллахка жалынып жалбарып кайрылуусунда. Жалгыз Аллах тааламдан дуа кылып сурануудагы пайдалар. Дуанын пайдалары өтө көп, кенен. Бул өлүктөргө дагы, тирүүлөргө да пайдалуу дуа кылууда. Берекети менен адам көп жакшылыктарга жетет. Таасири аябай чоң. Тагдырында бул Аллахтын каалоосу менен канча деген балелерден адам кутулат, канча деген балелерден алдын алат, жакшылыкты алып келет, жамандыктан алыстатат, ар кандай бөөдө кырсык, аламат, ызы чуулардан алдын алат. Себеби баардык абал Аллахтын колунда, адамдардын колунда эмес. Жалгыз Аллахтын өзүнөн суранып, эч кимге шерик кылбастан, жалынып жалбарып, улуктап, ихлас менен, сүйүү менен, коркуу менен, үмүт менен жүрөктү байлап, Аллах тааламдан мейли жакшылыкта болсун, токчулукта болсун, кыйынчылыкта болсун, өйдө ылдый болобу, адам дуасын үзбөй суранып жүргөн болсо, көп жакшылыктарга жетет. Ошондой эле бул дуа
мин аламатил муахид ли роббихи. Жалғыз Аллахқа сыйынган адамдын белгиси. Кимде ким жалғыз Аллахқа гана дуа кылып, ошондон гана суранса, ихласта болсо, ал чыныгы жалғыз Аллаға сыйынган адам. Ал эми Аллахтан башкадан сурангандар, кор болгон, ширкке түшкөн адамдар пайда жок дуасынан, балким күнөөкөр болот. Аллах Таалам Куранда айткандай: "Омай яду ма Аллах илахан ахар, ла бурхана лаху бих, фа иннама хисабуху инда роббих, иннаху ла юфлихул кафирун." Ким Аллахтан башка нерседен суранса, эсеп кылса Аллахка кайтат, чындыгында капырлар кутулбайт дейт. Жана ошондой эле пайгамбарлардын арасынан менден да сурангыла деген абал болгонбу? Жок, адамзаттар эч убакта бир да пайгамбар, элчи Аллахтан жана менден да сурагыла деген эмес. Эч бир адамдын, пайгамбардын, периштенин ибадатта, дуада насиби жок. Бул нерсе тек гана Аллахка таандык, Аллахтан гана суранабыз. Аллах Таалам айтат: "Инналлазина тадууна мин дуниллахи ла яхлуqu дубабан ва лау ижтамау ла." Ушундайлар, Аллахтан башкадан дуа кылгандар, Аллахтан башкадан сурангандар, алар керек болсо чымынды дагы жарата албайт. Бардыгы топтолса да, адам жиндер бар биригип. Ооба, адамдардын арасына Алла Таалам артык кылып, мыкты кылып пайгамбар, элчилерди тандады, бирок буларга сыйынгыла дегенди билдирбейт. Алар динди, шариатты үйрөтүп берди. Аллах Таалам Исага айтат: "Эй Иса, Мариямдын баласы, сен айттыңбы адамдарга мени жана апамды эки кудай кылып, Аллахтан таштап мени кудай кылып алла?" Дегенде эмне дейт? Аллах Таалам: "Сен арусуң, андай сөздү мен айтууга мага акым жок" дейт. Пайгамбарлар ооруган, алсыраган, керек болсо өлтүрүп салган пайгамбарлар, сыйкырланып калган. Алар адамдар эле, кайдымкы эле жешет, ичишет, урсак ачышат. Эч кандай Аллах Тааламдын касиеттеринде касиет жок. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам да тиши сынган, башы жарылган, согуштарда кыйналган, пайгамбарлардын жерин издеп, ошолордон барып кыдырып, алардан ортомчу кылып, мүрдөлөрүнө барып, жана аулиялар, бүт болбогон нерсе. Жалгыз Аллахтан сураш керек. Дуа гайриллахи а'заму замбин фил ард. Аллахтан башка нерседен сурануу жер бетиндеги эң чоң күнөө, эң чоң кылмыш керек болсо. Пайгамбарга Аллах Таалам айтты: "Ва ла тад'у мин дуниллахи ма ла янфаука ва ла ядуррук. Фа ин фаалта фа иннака идан миназ залимин." Аллахтан башка нерседен сураба. Ал сага пайда да бербейт, зыян да бербейт. Эгерде сен бул нерсени кыла турган болсоң, анда сен залымдардан болосуң дейт. Аллахтан башка нерседен суранын түрлөрү бар. Ошонун эң чоңу макулукатты Аллах Таалам ортосунда ортомчу кылуу. Шейхул Ислам айтат: эч ким, эч бир пайгамбар айткан эмес, жол кылып берген эмес, чакырган эмес. Пайгамбарлардан сураштыкты, же солих адамдардан, же өлгөндөрдөн, же периштелерден силер ортомчу болуп бергилечи деп алардан суралган эмес. Балким бул эң ширктин өзөгү ушул. Себеби мурунку мушриктер деле ортомчу кылабыз деп түз алардан сураган эмес. Биз жөн эле бул Аллахка жакындоого жол деп көрөбүз. Шапаат деп гана көрөбүз, жакындык деп көрөбүз дешкен. Алар Аллахтан башка нерсеге сыйынышат. Алар пайда да бербейт, зыян да бербейт. Алар эмне деп айтат? "Уякулуна ха улай шуфауна индаллах." Себеби булар кыямат кайымда Аллахтын алдында бизге шапаат кылат деп гана ортомчу кылабыз деген. Мына адашуунун көзү ушуда болгон. Жер бетиндеги эң чоң күнөө бул Аллахтан башка нерседен суроо. Ибн Масуд радыйаллаху анху айтат: "О Аллахтын элчиси, кайсы эң чоң күнөө деп сурадым" дейт. Ал айтты: "Антажаля лиллахи ниддан ва хува халакак." Эң чоң күнөө бул Аллахка шерик, теңдеш кылып алышың бирөөнү. Бул болсо Аллах Таалам сени жараткан дейт. Аллахтын касиеттерин эч бир адамга, эч бир махлукатка арнабоо. Аллах Таалам катуу эскерткен. Азап менен. Кимде ким Аллахтан башка нерседен сурана турган болсо, ага азап болорун катуу эскерткен. "Фала тад'у ма Аллахи илахан ахар, фатакуна минал муаззабин." Аллахтан башка нерседен суранбагын, антпесе сен азап чегүүчүлөрдөн,
азапка дуушар болуучулардан болосуң деген. Ибн Аббас радиаллаху анху айтты. Аллах Таалам катуу эскертип атат. Анта акрамул халк алейя. Валау иттахазта илахан гойри ла'адзабтука. Бул кимге айтты дейт? Буну пайгамбарга айтты. Сен адамдардын арасынан мага эң жагымдуу, эң шарапаттуу, артык кулумсуң. Бирок ошондой болсо дагы менден башка нерсеге сыйына турган болсоң, мен сени азаптайм деп атат. Мына ошондой эле шариятта намаз, рүкү, сажда, мечиттердин курулганы, азандардын жаңырыгы баардыгы ушу Аллахка гана сыйына турган максатта жасалды да. Ва аннал масаджида лиллах фала тад'у ма'аллахи ахада. Чындыгында сыйынылуучу жерлер Аллахка гана таандык, Аллахтан башка нерседен суранбагыла деген. Канча аяттар жаңырык. Анан чүрөк байлап, мазарлардан сурап Алла сактасын. Андан кийин өлгөн адам дуаңызга жооп бере албайт. Сураган жардамыңыз аткара албайт. Балким ал өзү муктаж. Дуа кыласызбы? Махлукаттан эмес, Аллахтан сураныңыз. Өзүңүзгө окшогон махлукаттан суранбастан, ал дагы ибадат кылган, сиз дагы ибадат кылган адамдар бири-биринен суранбасын. Фад'ухум фальястажибу лакум. Жооп бере албайт кабырдагы адамдар. Алардан суранган болбойт. Валладина тад'уна мин дунихи ма ямликуна мин китмир. Аллахтан башка нерседен суранганыңар алар керек болсо жана курманын сыртында кабыгын дагы жарата албайт. Ин тад'ухум ла ясмау дуаакум. Алар силер сураганды укпайт, укса дагы жооп бере албайт. Өлүктөр алсыз, алар өздөрү дуага муктаж. Кантип силерге жооп берсин? Валладина тад'уна мин дунихи ла ястатиуна насракум вала анфусахум янсурун. Аллахтан башкадан суранганыңар алар өздөрүнө пайда бере албайт, силерге да пайда бере албайт. Анан дагы кызык жери кабырлардан, өлүктөрдөн сурангандар өздөрү билишет, алар жооп бере албай турганын, пайда бере албай турганын. Бирок адамдар үркүсө кош үркүп, ата бабаларыбыздан көрдүк, мындай тигиндей деп кыла берет. Ибрахим коомуна айтты, буттарга сыйынгандарга. Кола хал ясмаунакум из тад'ун. Ай, булар силерди угабы дуа кылып атканыңарды дейт. Же силерге пайда береби, зыян береби? Алар эмне деп жооп беришти? Колу бал важадна абаана кадалика яфалун. Угат, жооп берет, пайда берет деп айта алган жок. Эмне деп жооп берди? Биз ушундай абалда аталарыбыз, бабаларыбызды ушинтип ушу нерсеге сыйынганын көрдүк да, биз ээрчип келатабыз деди. Ибн Катир рахимахуллах тафсиринде айтат. Мындайча айтканда дейт. Алар мойнуна алышты. Бул буттары эч кандай пайда бербей турган. Болгону аталарын ушул нерседе көргөнүн гана аныкташып, тастыкташты деген. Адам өзүн чарчатып, кор кылып, байкуш кылып, динин да курутат, жашоосун да курутат, эгерде өлүктөрдөн сураган болсо. Кимде ким өлүктөн сураган болсо, кабырларга, мазарларга барып, арбактардан сурай турган болсо, эч кандай пайда албайт. Балким динин курутат, денесин чарчатат, Аллахтын карына калат. Аллах Таалам Куранда айтат: "Яду мин дуниллахи ма ла ядурруху ва ла янфауху, залика хуад-далалул баид." Алар Аллахтан башка нерседен суранышат, пайда бербейт, зыян бербейт. Бирок бул чыныгы адашуу. Алыска адашуу. Махлукаттарга суранып жардам суроо, өлүктөрдөн суроо, кабырларга барып суроо, бул нафсини, жанды коргулуу. Имам Ахмад рахимахулла айтат: Сон дуа жаттап алыңыздар. Аллахумма кама сунта вajhi анис суджуди ли гайрика фасунху анил масалати ли гайрика ва ла яқдиру аля кашфи дурри ва жалби нафи сивака. О Аллахым, менин жүзүмдү сактагын башка бир махлукатка сажда кылып салуудан дейт. Аллахумма кама сунта. О Аллахым, менин жүзүмдү башка бир махлукатка сажда кылуудан сактагандай эле мени башка бирөөдөн сурануудан дагы сактагын дейт. Караңыздарчы.
О Аллах, менин жүзүмдү башка бирөөгө сажда кылуудан сактагандай эле жана башка бирөөгө муктаж болуп суроодон да мени сактачы. ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواك. Эч ким менден бир кырсыкты көтөрө алып тоса албайт, жакшылыкты алып келе албайт сенден башка. Керемет дуа. من دعا غير الله في تفريج كربة عاقبه الله بكربة أشد. Кимде ким Аллахтан башка нерседен суранган болсо, бир кыйынчылыктан мени чыгар десе, Аллах Таалам аны кыйынчылыктан чыгарбай эле кайра азапка салат. Бул жаза Аллахтан суранбай башка нерседен сурангандыгы. Кимде ким жүрөгүн Аллахтан башка нерсеге бура турган болсо, же шайтан жүрөгүн буруп салган болсо Аллахтан башкага, кыйынчылык башына түшүп сурана турган болсо, Аллахтан эмес башка нерседен, балким ал кыйынчылыкка түшүп, балеге түшүп, алсырап кор болгон. Аллах Таалам Куранда айтат: "Кул араайтакум ин атакум адабуллахи ау атакум адабус-саа агайраллахи тадуун ин кунтум садиқин." Эгерде силерге Аллахтын азабы келип калса, же кыямат кайым келип калса, силер Аллахтан башка нерседен дуа кыласыңарбы? Эгер чынчыл болсоңор дейт, дуа кыла аласыңарбы? Балким кыйынчылык келгенде Кудайлап калабыз. Бал ияху тадууна. Силер Аллахтан гана суранасыңар. Фаякшифу ма тадууна илей. Иншаа ва тансауна ма тушрикун. Аллахтан башкадан суранган нерсеңерди унутуп коесуңар. Аллахтан гана суранасыңар. Ошон үчүн адам баласы Аллахка гана жүрөгүн байлап, андан гана үмүт кылып, коркуп сураныш керек. Айткын дейт: Аллахтан башкага сыйынабыз дегендерге, Аллахтан башка нерсеге ортомчу кылгандарга, алар эч нерсеге ээ эмес, кыпындай да нерсеге эмес. Мейли асманда жерде болсун. Алар шерик да боло албайт Аллах Тааламга. Алар жардамчы да боло албайт. Аллах Таала муктаж эмес шерикке, жардамчыга. Эч нерсеге ээ боло албайт. Мейли жаратууда, мейли мүлктө, эч кандай нерседе. Аллах жалгыз. Адамдын жаны чыкканда, өлгөндөгү абалын, Аллахтан башка суранып жүргөн адамдын өлөр алдындагы абалы. Кимде ким Аллахтан башкадан дуа кылып суранып жүргөн болсо, аларды периште жанын алганы келгенде көргөзөт, чыныгы абалын билишет, абалы чатак экенин, башкадан суранып жүргөндөрү пайдасыз экенин, парда ачылат, түшүнөт. Эмне дейт Алла Таалам Куранда? Хатта ида жаатхум русулуна ятаваффаунахум қалу айна ма кунтум тадууна мин дуниллах қалу доллу анна. Алар жанын алганы келишкенде айтышат: силер каякта дуа кылып жүрдүңөр Аллахтан башка нерседен? Аллахтан суранбай башка нерседен суранып жүрдүңөр го деп. Қалу доллу анна. Алар кетип калды. Мына ичканда алардан биз үмүт кылбайбыз жакшылыгын. Түшүнүштү да абалды, эч кандай пайда бербей турганын. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Ман мата ва ху яду мин дуниллахи ниддан дахалан нар." Кимди ким Аллахтан башка нерседен дуа кылып өтүп кете турган болсо, тозокко кирет деген. Аллахтан башка нерседен сурануу Аллахтын карын алып келүүчү нерсе. Адам үчүн эң баа жеткис, көздүн карегиндей сактай турган нерсе таухиди. Жалгыз Аллах Тааламга болгон ибадаты. Бул ибадаттын эч кимге арнабашы. Ал эми шайтанга эң сүйкүмдүү нерсе адам баласы Аллахтан башка нерсеге таянып суранышы, дуа кылышы, сыйынышы. Ибн Кайым айткандай: муктаждарды өлкөлөрдөн суроо, алардан жардам суроо, аларга бет алуу бул аламдагы ширкке түшүүнүн негизи ушудан башталган дейт. Ошон үчүн жалгыз Аллахтан гана суранайлы, башка эч кимден суранбайлы, жүрөгүбүздү Аллахка байлайлы, эч кимди ортомчу кылбайлы.